Саламатсыңарбы айымдар жана мырзалар, мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметолог жана психолог, сексологмун. Бүгүн мага келген каттардын бирин окуп, ошону разбор кылып берейин. Психология боюнча кат. Жолдошум 5 жыл мурун каза болгон, 6 балам менен калгам. Азыр шүгүр дейт. Баш көтөрдүм, бала чака түйшүк деп жүрүп өзүмө келдим дейт. Эми турмушка чыккым келет, жалгыз жүргүм келбейт экен дейт. Бир жакшы киши колумду сурап жүрөт, жакшы көрөм ал кишини дейт. Бирок турмуш куруп кеткенден коркуп жүрөм. Кандай кылсам туура болот деген ойлор курчап айлам кетти дейт. Аты балдарым бактым деген айым экен. Жакшы кат. Негизи Кыргызстанда үй бүлө кургандардын 3/1 бөлүгү ажырашат. Бул официалдуу статистика. Эгерде официалдуу статистиканы албасак, баары эле официалдуу никеге турбайт да, жартысынан көп жөн эле никелешип койгон да. Анда ал цифра көбөйүп кетет. То есть менин оюмча Кыргызстанда үйлөнгөндөрдүн жартысы ажырашат. Чындыгында. Бир жолу бир тааныш бабам мынтип айтты да. Жолугушууга келдик дейт, 20 жылдыкка. 80% кыздар ажырашыптыр дейт. Аз деле кайсы таанышымды көрбөйм, аябай көп адам ажырашып кеткен. Себептери ар кандай, бирок жашоо ошондой болот экен. Бул айымдын жолдошу каза болуптур. Жалгыз бой айымдарга кирет да. Ажыраштыбы, жолдошу каза болду, факт эмнеде факт. Жалгыз калган 6 баласы бар. Эми мындай айымдарга турмушка чыгыш керекпи же чыкпай эле коюш керекпи? Чыкса кандай адамга турмушка чыгыш керек? Турмушка чыгууда бактылуу болуп кете алабы деген суроолор пайда болот. Туурабы? Эми психикасы нормалдуу адамдыкы ошондой суроо пайда болот. Психикасы ненормальный адамдар улам бир эрден эрге тийип жүрө берет, эрдин санын көбөйтүп. Бирок бактылуу болуп кете албайт. Мындайда айымдар, турмушка чыккым келип атат, 6 балам бар. Бирок мен коркуп атам, жалгыз калгым келбей атат, тийгим келип атат деген каттын ичинде эле бүт суроолорго жооп бар. Турмушка кайсы учурда чыкпаш керек? Эгерде сен бир эмес, 2-3 балаң бар болсо, 4-5 балаң, 6 балаң бар болсо, кайсы учурда чыкпаш керек? Биринчи ирет жалгыз калгандан корком деген себептен чыкпаш керек. Адам бул дүйнөгө жалгыз келет жана жалгыз кетет. Ошону унутпайлы. Бирөөгө таянып, эмоция жактан, материалдуу жактан, башка жактан өзүм жалгызмын, өзүм алсызмын, мен эркексиз жашай албайм деген ой менен чыкпаш керек. Анткени анда 100% сен бактылуу боло албайсың. Анткени ичиңдеги кичинекей кыз чоңое элек. Ооба, балдарыңды чоңойтуп атасың, бирок таянгың келип атат. Аял таяныш керек деген сөздүн маанисин туура эмес түшүнүп атабыз да биз. Таяныш керек, бирок партнер катары, ата катары эмес, байке катары эмес, ага катары эмес, спонсор катары эмес. Партнер катары. Партнер деген бул тең, аял менен тең адам. Азыркы учурда бизде аялды эркекке теңебеген көп сөздөр айтылып атат да. Аялды мынтип тамак бериш керек. Аял чоң киши, аял эркектей эле адам, аял өзү эле ошо тамакты алып жей алат. Аялды багыш керек. Аял өзүн багалат. Мен баарыңар ажырашып кетип, феминистка болгоо деген сөзүм жок. Тескерисинче, сен өзүңдү жакшы билип, өзүң толук кандуу инсан болуп, жаныңдагы инсанды бактылуу кыл деген сөз. Бул сөз мындай, менин сөзүмдү башкача түшүнүп, өзүнүн деңгээлинде түшүнүп алган адамдар болот да. Жок, андай эмес. Эч качан инфантилдүү, кичинекей, психоэмоционалдык жактан өсө эле кыз эч качан өзүнүн партнерун, күйөөсүн, жолдошун, жигитин бактылуу кыла албайт. Анткени ал быша элек. Эркектер ошондой аялды эңсейсиңер, ошондой аялды жакшы көрөсүңөр, бирок кийин ошондой аял менен аябай кыйналасыңар. Анткени силер деле адамсыңар. Силер деле бактылуу жашагыңар келет. Силер деле мени түшүнсүн, мени көтөрсүн, мага мотивация берсин деп ойлойсуңар.
аябай оор моменттерде мени колдосун, мага жардам берсин деп ойлойсуңар. Силерге кичинекей кыз кереги жок, дагы мойнуңарга дагы бир бала кереги жок. Туурабы? Ошон үчүн ошондой партнер издешиңер керек. Бул биринчи ката. Экинчи ката жалгыз калбайм деген биринчи ката, экинчи ката акча. Акча мени камсыздаса балдарым менен деген нерсе туура эмес. Мага бир кыз келди иштейм деп жумушка. Анан биринчисин төрөдү, экинчиси боюнда бар. Анан үй жок экен да дагы элечи. Жаштар. Биз деле ал куракта үйүбүз жок болчу. Бирок мынтип Айнура эже, мен сөзүмдү угуп, эмне мен дагы акча табышым керек экен да анда, мен дагы жардам беришим керек экен да күйөөмө деп. Мен айттым, эмне үчүн жардам беришиң керек деп айтып атасың? Бул сенин үй бүлөң. Сен аны менен тең эле өзүңдүн салымыңды киргизишиң керек. Акчалай болобу, моралдык жактан болобу, физикалык жактан болобу. Эми ал анын балдары да деп атпайбы? Ал сенин да балдарың. Айымдар, балдардын жоопкерчилиги толук кандуу аялдын мойнунда. Эркек кетип калышы мүмкүн. Эркек башканы сүйүп калышы мүмкүн. Эркек ооруп калышы мүмкүн. Эркек бул дүйнөдөн кетип калышы мүмкүн. Эмне кыласыңар анан? Ошол нерсени ойлонушуңар керек да эртерээк. Анан менин баламды келип бирөө багат деген ойдон кайтышыңар керек. Чоң адам, мээси өскөн, эмоциясы өскөн, жашоону мындай чоң катары караган адам эч качан антип ойлобойт, бирөө келип менин балдарымды багат деп. Мейли сүйүп калдыңар, мейли турмуш курдуңар, бирок сенин балаң бул сенин балаң. Жардам берсе рахмат, жардам бербесе таарынычы жок. Бул чоң адамдын позициясы. Күтүүлөрдү жок кылсаңар, ошондо разочарование, көңүл калуу болбойт. Биз күтүүлөрдү өтө чоң кылып алабыз. Кинолорду көрүп алабыз, мелодрамаларды көрүп алабыз, какта жомокторго ишенип алабыз. Анан ошондой нерсени күтөбүз жашоодо. Жашоо бөлөк. Жашоо андай эмес, айымдар. Жашоо бул реалдуулук. Ошо реалдуулукту канчалык эрте түшүнсөң, канчалык көзүңдө туманды очкини алып салсаң, ошончолук жыгылганда тизелериң канжылабайт. Ошончолук жүрөгүң жарылбайт. Бүт эле жараланган жүрөктөр эмне үчүн көздөрүнө очки кийип алып, иллюзияда, туманда жашашат? Ошон үчүн партнер издебегиле. Таянар тоо издебегиле. Ким издегиле? Партнер деп коем, спонсор издебегиле. Спонсор. Таянар тоо издебегиле. Жалгыз калам деп коркпогула. Өзүңөр таянганды үйрөнгүлө. Эгерде силерге туура келе турган адам туш келип калса, аны партнер катары көргүлө. Мына экөөңөр бир кайыкка түштүңөр, алыскы океанды өтүшүңөр керек да, чогуу. Ошол партнердун күчү кандай, алы кандай, психикасы нормалдуу эмеспи, абьюзер эмеспи? Эртең мен ошо кайыктан өлтүрүп салбайбы? Ошо партнер менен мага комфорттуубу? Экөөбүздүн максатыбыз тияка сүзүп бара турган точкабыз бирби? Ошону карагыла. Болду, башка эчтекесин карап кереги жок. Ошондо чын эле бактылуу үй бүлө болосуңар. Көп кыздар, мен кыз жигит курсума келет, көп кыздар ошол жерден үй бүлө эмне үчүн курулат деген суроого жооп бере албайт да. Бул деген жашоонун мааниси. Мен бактылуу кылат, мен бакыт издейм, үй бүлө бул бактылуулук деп ойлойт. Үй бүлө бул партнердук. Мен кыз жигитте ошол нерселердин баарын түшүндүрүп берем. Эмне үчүн үй бүлөлөр бузулат? Кыздар үй бүлөнү туура эмес түшүнөт. Үй бүлөнүн максатын, үй бүлөнүн ролун туура эмес түшүнөт. Ошону туура түшүнгөндө сенде күтүү болбойт, көңүл калуу болбойт. Үй бүлө бул жөнөкөй нерсе. Бул чын эле адамды бактылуу кылат. Бирок сен андан бакытты күтпөшүң керек. Кыздар, ажырашкан айымдарга болду, бүттү, турмушуң бүттү, жашооң бүттү дегенден алысмын мен. Жок. Болгону гана көп эле ажырашкан айымдар, жалгыз бой калган айымдар жаңы партнерду туура эмес максат менен издешет да. Ажырашкан болсо кайра эле мурдагы грабленин чекеге бир уруп алат. Кайра эле мурдагы каталарын кайталайт. Үй бүлө бул система. Үй бүлө бул деген кичинекей коом.
Үй бүлөдө сен дипломат болушуң керек, саясатчы болушуң керек, актриса болушуң керек, жана көп роль ойношуң керек. Эмне үчүн аялдар деген? Анткени аялдар бактылуу болгусу келет. Ой, бир да эркекти мен үй бүлө түзүп бактылуу болуп кетейин деген көрө элекмин. Эркектин үй бүлө түзүү максаты бөлөк, аялдын үй бүлө түзүү максаты бөлөк. Эгерде ушундай видеолор кызык болсо, дагы окуяларыңарды жазгыла. Мен TikTok баракчама, Instagram баракчаларыма катталгыла, суроолоруңарды калтыргыла, разборлорду кылып берем. Жакшы комментарийде жакшы кызыктуу суроолорго жооп берем. Менин каналыма сөзсүз катталып койгула.